Кандайсыздар? Аябай жакшы процент менен төлөп берген бир сайтка кирип жатам. Негизи акча салбайт эле, күнүнө 0,20 центтен иштесеңиздер болот. Биз $9 салып, күнүнө $6 иштеген тарифте сатып алып заданиясын аткарып көрөйүн, акчасын чыгарып. Мынакей задание аткарылып атат. Эми виздрафтты басып, акчаны чыгарууга коем. Мына достор, Байбит биржасынан адрес кеп койдум. Бул жерге $6 деп жазып алдым. Бул жерге пароль жаздым. Эми конфирмду басамын. Мына акчаны чыгарууга койдук. Азыр акча түшкөнчө мен сиздерге тарифтер боюнча түшүндүрүп берейин. VIP 0 тарифинде бир сом акча салбай күнүнө 0,20 центтен иштесеңиздер болот. Ал эми VIP 1 тарифи $9 салып күнүнө $6 иштейт экенбиз. 3 ай иштеп берет деп жазып турат. Мына 7-айдан 10-айга чейин иштеп берет экен. VIP 2 тарифи $30 салсаңыздар күнүнө $20 иштейт экен. Ал эми VIP 3 тарифи $90 салсаңыздар күнүнө $60. VIP 4 тарифи $220 салсаңыздар күнүнө $150. Ал эми VIP 5 тарифи $500 салсаңыздар күнүнө $350 иштеп берет экен. Калган тарифтерди да карап чыксаңыздар болот. VIP 11ге чейин бар. Ушунун ичинен биз эң кичинекей гана тарифти сатып алдык. VIP 1 тарифин $9 салып, бүгүн эле $6 иштеп чыгарууга койдук. Азыр көрөбүз. Мына достор, 30-07-ай 2024-жылы 15-44 мүнөт өткөндө $6 чыгарууга. Мына достор, 15-44 мүнөт өткөндө $6 чыгарууга койгонбуз. $5.40 түштү. Комиссия алат экен. $5.40 биздин балансыбызга келип түштү. 2024-жылы 07-ай 30 15-59 мүнөт өткөндө ошондо 15 мүнөттүн ичинде түштү да акча. Акча кечирээк түшөт экен. Ушул сайттан бул сайтка $9 салып, $6 иштеп чыгарып алдык. Акча 15 мүнөттүн ичинде түштү. Түшпөйт го деп ойлогом, бирок түштү. Комиссия алат экен достор. Ошол анан кошумча иштейм десеңиздер, бул жерден референс каңыздарды алып, адам каттасаңыздар сиздерге 3 линиядан акча түшүп турат. Ушундай сайт достор. Аябай чоң проценттер менен төлөп берет. Өзүңүздөр көргөндөй көрсөтөрбү? $9 салып күнүнө $6 иштейт экенбиз. 3 ай иштеп берет экен. $30 салып күнүнө $20 иштейт экенбиз. $90 салып күнүнө $60 иштейт экенбиз. Аябай чоң проценттер менен төлөп берет. Ошондуктан риск дагы ошончолук чоң достор. Эч кандай кредит алып, анан же карыз алып акча салам деп ойлобоңуздар. Анан көп дагы акча салбаңыздар. Аябай чоң проценттер менен төлөп берет экен. Ошондуктан рискке даяр гана акчаны иштейм десеңиздер, салып иштеңиздер, болбосо иштебей эле койгонуңуздар жакшы. Акчаны жоготуп алуу мүмкүнчүлүгү аябай эле жогору. Анан бул жерден кошумча суроолоруңуздар болсо админ менен байланыссаңыздар болот. Ошол достор, барыңыздарга келик, тынч болуңуздар.